Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, урматтуу жалпы жумурай журт. Биз бүгүнкү берүүбүздө жалпы сиздерге атайын мындай чоң сураныч менен, чоң кайрылуу менен кайрылып жатабыз. Себеп дегенде 15 жаштагы буга чейин жакшынакай ойноп, күлүп, чуркап жүрүп эле баазы эле убакыттын ичинде ушундай жаман ооруга, жаман илдетке чалдыгып калган Нурбекова Аймана аттуу кызыбыз бар. Нурбекова Аймана азыр болсо ошо Турциянын Стамбул шаарында ооруканада жатат. Бизге болсо жалпы журттан жардам сурап чоң апасы Ыбыкеева Жээнбү эжекебиз келди. Мүмкүн болсо урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу жалпы блогерлер, жалпы сайт колдонуучулар бөлүшүп коюңуздарды абдан өтүнөбүз, суранабыз. Азыр ошо Нурбекова Аймана кандай болуп ооруп калды, буга чейин жакшы эле жүргөн деп айтып келишти. Эми саламатсызбы эжеке? Бул албетте бир адамдын ооруганы баарыбыз жалпы кыргыз элине жеткиликтүү, түшүнүктүү болуп турат. Анткени ар биринде бала бар, жакшы эле жүрүп эле эмне болуп ооруп, кантип билип калдыңыздар? Биринчи саламатсыздарбы кыргыз элим? Бул оору менен кызымдын ооруганы бир эле жумада билинди. Биринчи башы бул кызым десналар анда-санда канайт эле, эми бардыгыбыз эле тишинден десна канаганда эми туз менен чайка, ромашка менен чайка деп коюп, бирок мындай болчу эмес. Анан ошентип чайкатып эле процедура ошо менен өтүп кетет эле, эчтеке деле ооруган деле айткан эмес эле. Анан ошол ооруурдан 3 күн мурун эле айтты: "Апа, тишим ооруп атат, деснам ооруп атат" деди. Ой, деснаң ооруп атса, анан тишим ооруп чыкты деди. Кой анда жүрү деп сразу эле спецполиклиникага, стоматология алып барып көрсөтүп, анан алар болсо ошодон дарылайбыз деп эле жанагы пломба коебуз деп дырылдатты. Ошондо кыйналып калды негизичи өзү. Анан айттым: "Мне больно, ооруп атат" деди. Анан эми кызым кичине ооруйт, иштик ошондой болот экен деп, анан кайра эле врачка кайрылдым. "Эмне үчүн кайрылып, басылбай атат, ооруп атат" деп ошентсем, "Эже, мону менен чайкагыла, могу гелди үстүнө тишине койгула, анан пройдет, если чыдабай атса кетанол берип койгула" деди. Анын баарын жасадык. Анан үйгө келгенден кийин эле кызым мындай, мен ошондон чыкканда эле өңү башкача болду да, эмнегедир кубарып эле. Анан "Апа, көзүм да көрбөй атат" деди. Антигенде ага чейин да көзүм көрбөй атат деп айткан. Анан офтальмология мамасы келип, Алмаурек эле магазиндердеги офтальмологторго көрсөтүп эле очко алып берип коюптур. Анан жөн эле алып берип коебу? Коем, врачка алып баралы деп биз Кортекске да барганбыз. Анан ал кезде биздин бактыбызга врач да жок, томография иштейт экен да, врач иштебейт экен ошол күнү. Анан эмейли анда кайра башка күнү келели деп кетип калганбыз. Анан ошондо да айтты: "Апа, менин эмнегедир көзүм да көрбөй атат" деп. Анан коркутпачы балам, жүрөм үйгө барганда эс алып кичине, может катуу ооруп калды го деген ой менен үйгө келип, чайын берип, сүтүн берип, анан оозунан эле эчтеке ача албай баштады да. Анан эле температурасы, моментально температурасы көтөрүлүп баштады. Ошол жерден эле. Анан дарысын бердим, чото түшпөйт, кайра эле көтөрүлөт, кичине түшүп калат деле, кайра эле көтөрүлөт. Анан эле корко баштадым. Анан кайра эле кызым келип калды. Анан кызыма айттым: "Чото температурасы түшпөй атат. Эмне кылабыз, доктурга эле алып барып анализ тапшыралычы" деп эле. Эмнегедир анализди ойлодум да. Анан эле кызым хорошо деп эле педиатрга алып барып, анан педиатр көрүп, азыр ушундай грипп, анан ошонуку эле болушу мүмкүн, бирок ошентсе да анализ тапшыргылачы деп анализге жиберди да ошо. Негизи анан ошонун ортосунда баягы тишим деп аткандан кайра челюстныйга да бардык. Анан челюстный барсак, челюстный врачы көрүп туруп, "Это не грипп, бул вирус" деп айтты. Анан ошентип эле ал вирус экен деп эле кайра анын дарысын ичип баштадык. Муну ичпегиле, вирустукун ичкиле деп. Анан температурасы түшпөйт. Анан ошентип анализ тапшырдык сразу эле. Анан эртеси күнү эле кызым чалды: "Мама, коркпогула, бирок онколог, гепатолог керек болуп атат. Ой, жанагы кан ошол экен, врач керек болуп атат.
Бул азырынча диагноз жок, мага ошо жака алып баралы дедим. Апе, катуу ал эмне деген? Онколог дегенде адам коркот экен чын. Бул эмне деген укмуш деп анан кийин же мурун оорубаса, же мурун мунун бирин четин билбесек. Анан кийин эле мен жөнөдүм, кызым ошо биз барганда уже сразу анализдерин көргөндө эле врачтар бул детский жалдагы онкологическийге алып барып уже сразу жаткырып коюшту да. Сразу эле жаткырды кызымды. Анан алар деле аракеттерин биринчи необходимостьтерин жасай башташты. Сефтраксон сайып атты, немеден температурадан деп температурасын уколун сайышты. Кичине түшөт да, бирок такыр 37-7ден түшпөй койду. Негизи биз барганда 39-40 болуп келдик. Ушундай эти күйүп бышып. Анан ошондон эле врачтар биз каникулга да туш болуп калдык да. Врачтар да жок, бизди дежурный эле кабыл алды да. Анан кийин эртеси күнү врачтары келди. Врачтар келип эле сразу биопсия алабыз деп биопсиясын ачты, через наркоз экен анысы дагы. Анан дарыларын берип башташты. Анан бир убакта эле ошол сразу эле анализди көргөндө мага айтышкан жок эле, бирок ошол рак деп лейкоз деп эле диагнозду айтышыптыр. Анын ичинен эми бул оору менен сталкиваться этпегенден кийин мунун формасы болот экен, генетический дагы анализдери болот экен. Ошолордун баардыгын алып, ал генетический анализ дегени бир жумада чыгат деди. Ошону менен биз аларды күтүп, врачтардын берип аткан кан коюшту, сразу кан деди, кан алып келишти, балдар тромбоцити түшүп кетти деди, тромбоцитин алып келишти. Ошентип баягы өздөрүнүн бул биздин врачтарды деле күнөөлөп болбойт экен. Чындыгында булар колунан келген баарын жасашты. Анан айтышты, сразу эле айтыптыр балдарга, кыздарыма, алып кеткиле, колуңардан келсе бияктан алып чыгып кеткиле, бизде андай условия жок депчи. Анан эле аракеттин баарын кылып эле мамасы келди. Негизи бул кызды мен өзүм 9 айдан баштап бактым эле. Өзүм колумда өстү, өзү ушундай бир жизнерадостный, ачык, ак көңүл, бир баардык нерсени кабак каштан байкаган, түшүнгөн кыз да. Бүт барын бир бойго жеткен, азыр переходный возраст дейт го. Ошондой кыздар ол чеки иш кылган кыз эмес. Үйдөн бир шакта жылган кыз эмес. Бир эле мунун эси тартуу оюнун баардыгы окуу, ана волейбол ойнойт эле да. Мен өзүм да урушуп кое турам, волейболго эмне эле барасың деп, анткени кечикке алып калат да. 8-9 келип калса эле эмне волейбол ушуга чейин ойнойсуңарбы деп эле көрсө кызымдын немес ушундай экен. Ошо волейболдон дагы мындай өзүн алаксытып, жакшы алып жүрчү көрүнөт да. Анан кийин окууга дагы ушундай жакшы окуйт эле, зирек кыз болчу, аябайчы. Биз да билбейбиз, өзү эле эжесине айтып эле, эжекеси экөө барып Аутсга колледжге окууга высший балл менен өтүптүр. Андан улуу эжекеси Америкага өтүп кеткен окуугачы, ал кыз аякта окуйт, 25 000, 30 000 доллар депчи. Анан аны уккандан кийин Аутсы да кымбатыраак экен да. Анан эме экөөнү окутуш кыйын болот го, эми аякта папасы деле жардам берип атат. Бирок ошонсо деле эми кандай кылабыз деп ойлонуп калсак, кайра бизди сооротуп атпайбы? Мен өзүмдүн күчүмдү сынап көрдүм жөн эле. Оказывается, өтө алат экенмин мен. 10 деле бүтөм, 10дон кийин деле окууга тапшырам, апа, не переживайте деп койду да. Ага да сүйүнүп калдым, күчүм десе. Кызым көрсө окуса окуп кетет экен да депчи. Азыр ошондо силердин айтканыңыздар боюнча ушул Нурбекова Айманага 150 000 доллардан ашык акча керектелип аткан экен да. Азыр приблизительно ошондой дешти да. Анан кийин мунун дагы генетический немеси анализи чыга элек. Бул деген бир жумадан кийин чыгат экен да. Мунун да процедуралар аябай көп экен. Кандай чыгат билбейм, айтып атат. Бирөөсүн түшүнсөм, бирөөсүнө түшүнө албайм, медик болбогондон кийин. Анан бул азыр 150 000 болот деп айтты да, башталышы. Но еще дальше да болот деди да, дагы да болот деп. Биз эми колдон келген өзүбүз эмне болсо ошолор баарын сатып атабыз. Ал деле жетпейт деп атат. Анан ошо элиме кайрылып, кагалай кыргыз элим, силерде менде элесиңер.
Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, мүмкүн болсо дагы бир жолу суранып өтөм. Эфирдин башында да кайрылгам. Массалык маалымат каражаттары, журналисттер, блогерлер, ошондой эле жалпы ушул сайт колдонуучулар мүмкүн болсо ушул биздин берүүбүздү атайын жалпы журтка бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Экрандын алдында бардык номерлер жазылып турат, бардык кайсыл жака акча которуш керек, ошонун баардыгын тең астына жазып коебуз. Мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди чын жүрөктөн биз дагы өтүнөбүз. Мындай ушундай апалардын келип ыйлап турганы биз үчүн өтө оор. Ушу биздин Нурбекова Аймана кызыбыз жакшы сагайып кетишин Кудайдан сураналы. Сиздерден жардам сурайбыз. Ошондуктан ушул берүүнү баарыңыздар тең бөлүшүп коюңуздарчы. Мен дагы бир сөз айтайын. Мен чындыгында ушундай оору менен чалдыгып, базарларда, мондай ушундай телевизорлордо чыкканда, чыгып жүргөндө, бак ооруп калыптыр деген пенде экенбиз да. Мен ушинтип карап, кээ бирде салсам, кээ бирде кайдыгерлик кылып коет элем, мойнума алам анычы. Анткени эч ким бул жашоодо гарантия бере албайт экен. Муну Кудайдын сыноосун ойлойт экенсиң да, бул мага келбейт, мен мындай болбойм деген менен ишеним менен жүрсөм керек да. Ушунчалык ушуларым азыр дагы кечире албай өзүм көрсө адамдар ушунчалык бардык нерсе капыстан келген нерселер ушинтип эле келип, ар бир адамдын башына гарантия жок экен мынданчы. Мына 3 күндө кызымдын диагнозу чыкты, 3 күндө 4-күн дегенде Турцияга алып чыгып кетишти, балдардын арты менен чуркап. Биз эми эчтек болбой ушул кызым эле айыгып кетсе экен, кагылайын калың эл. Мендей барыңар чоң эне, мендей тай эне, энесиңер. Балдарыңарды сактагыла, карагыла, убагында көңүл бөлүп тургула. Бул нерсе жаман экен. Адамга бербесин. Адамды бала менен сынабас экен Кудайым. Мен ушуну айткым келди эле. Нурбекова Аймана 15 жашта азыркы убакта Турцияда, Стамбул шаарында дарыланууда. Урматтуу көрүүчүлөр, да бир жолу кайталап баса белгилеп кетебиз. Келиңиздер, Нурбекова Аймананын айыгып кетишине, жакшынакай ушундай бир туугандарынын жалпы кыргыз элинин астында жадырап жайнап келип калышын тилек кылалы, дагы колдон келишинче жардам берүүчү суранабыз.